Жанжигит демейдегиден эрте ойгонду. Оозу чапташып, тили калдайып катып, тамагы кургап калыптыр. Башы зыңылдайт, бели зыңкыйып, денеси салмактанат. Каякта жатам деген аң күдүк ой келди дароо. Кат-кат салынган жумшак төшөккө бийик жаздыкка жатып күнгөн ал башынын жапыстыгын, алдынын катуулугун сезди. Бөлмө ичи али караңгы эле, көзү али үйүрал элек болчу. Колун сунду эле жерге тийген жок. А деди ичинде. Молдокемдин үйүндө тапчанда жыгач керебетте жаткан турбаймынбы? Суу ичейинчи деген кал отурду дитинде. Ордунан туруп сырт кийимдерин колу менен сыйпалап издеди. Адетте баш жагына чечинип койчу. Тапта, шымын, өтүгүн кийип, кителин желбегей жамынып сырткы бөлмөгө Абышка кемпир шуру жаткан бөлмөгө чыкты эле, сак кулак Серкебай Абышка да ойгонуп кетти. Ансыда түн бою Жанжигиттин адеттен тышкары демейде минчи эмес, түн бою корулдата коңурук тартып, кээде ыкчына кычыратап тиштенип чыкканын угуп, улам уйкусу бузулуп турган. Турдуңбу жаке? Деди тиги караңгы бурчтан Серкебай Абышка. Молдоке, эрте го жаке, таң ата элек. Тилим катып калыптыр суусап. Казыр мен максым куюп берейин, деди Серкебай Абышка. Ал ордунан туруп ич көйнөк дамбалчан эле көнүмүш болгон жакка басып барып кемегенин жанындагы жапыс үстөлдүн үстүндө турчу челектен кесе толтура максым куюп келип Жанжигитке сунду. Ал бир тыным албастан аягына чыгара шимирип ийди. Деп Жанжигит кериле дем алып алды. Отту карап коеюн, сиз жатып бериңиз молдоке. Жанжигит сыртка чыкты. Өзөндү бойлой тиги капчыгайдын оозунан соккон мелүүн муздак жел аргы жүзүн чыйрыктыра сылап өтүп жатканса да, сары жылдыз чыгыптыр балбылдап, асман агылжым көгүш тартып, зың-зың этип тургансыйт. Жылдыздар бириндеп, улам алыстан бүлбүлдөп өчүп баратышыптыр. Өзөмдүн гүрүлдөгөн доошу гана баардыгын басып, түнкү тиричиликти улап жаткан мына менмин дегендей гүршар этет. Жанжигит босуга алдында бир аз турду, кериле дем алып. Тиги сай ичинен ак шоола болуп созулуп чыккан жалынды тиктеп, анын баардык тити мына ошого гана бурулду азыр. Адетиндей жогору өрдөп жөнөбөстөн түзүлө ошол ак шоола жалынды беттеп басты. Саал серги түшкөнүнөнбү кечээки окуялар келди. Элес буласы эсине. Тапаевди эрте бешимде эле узаткан. Анан муздак сууга жүзүн чайканып алып басып жүрдү күн батканча. Кечинде Бекиш менен Касенге бир шише аракты бөлүп берип, өзү да кошулуп чогуу болгонун билет. Ал тургай коёндун териси деле бир күндүк чарыкка чыдаптыр. Эми бир түн чыдап, жакшылап от жагып чыккыла деп айтканын да эстеди. Адегенде Касен анан Бекиш нөөмөттөшүп от жаккыла деп айткан. Анан күйгүм кечинде Үпөл мененби же Гулипа мененби сүйлөшкөнү чала булай эсинде калыптыр. Эмне деп сүйлөштү, кимиси менен азыр эстей албай койду. Качан жатканын, ким жаткырганын билбей калганына наалый түштү. Мешке Бекиш от жагып отуруптур. Жанжигит буусам балким биринчи иреттир, биринчи салам айтты ага. Ассаламу алейкум беке. Алейкисалам, деди Бекиш да таң калгандай колун сунду учурашканга. Бар жайындабы? Деди Жанжигит Бекиштин колун кысып. Жайында жаке, тууруна чыдап уузуна күтпөй койгон апенди белек. Жакшы экен. Кече катуу кетип калыпмын, деди Жанжигит көбүчкенин мойнуна алгандай. Үчөңөр эле алтып өтүлгөн жайлапсыңар. Тапаев да кыргызбай койбодубу? Өгүз суу ичкендей ичеткен. Чоңдор мас болмок беле. Мына биз бир стакан ичсек эле алапайыбызды таппай калабыз. Кечинде жанагы Касени оозун эле чайкап койду эле, былжырап катынын кызганы өлүп кала жаздады. Кимге? Деди Жанжигит чочулай. Кече күйгүмдө Гулипага сөз айткан окшойм дегендей. Кимге болмок эле, Тапаевке тамак сунасың деп там-таңдайт, атаңдын оозунун ырайын жаман. Сүйүнбөйбү кайра? Ошо жамандыгы да. Болбосо бир келген мейманга тамак бергенди кантип кызгансың. Ал эле дейсиңби? Сенин рахмат күкүндеп койгонуңа ызаланып жүрбөйбү бит. Түн бою кыжылдашып урушуп чыкты окшойт. Кетемин деп эле колун шилтеп калып тура алыйт. Да кетмектен доңуз копсун. Андай кайсекелер толуп жатат. Кудай деп эле иштейт бу жерге. Анын чыны ким болсо келбейби? Жанагы ит сага акарат айтканың кантесиң? Өзүнчө эле Кольт кичинекей Сталин болуп алган дейт. Тамакты чогуу ичирип, кулдай жумшайт дегенин айт. Катындан бетер кетемин деп коркутат. Адаммын, адамча жашагым келет деп төшүн кагат. Ой, аны ким айбан кылыптыр, өзү да ит. Бекиш Касендин айткан сөздөрүн Жанжигит да билсин дегендей бабырап айта берди. Былжыраптыр ошо келжирек. Шашпа, дагы бир жолу жанагы даярашты бышырып алалы, анан аны шактысына түгүл Казакстанына кайра тентитем деп ачуулана Жанжигит. Бир аз сабыр кылалы, анан аныбы көчкө тееп коюм.
Так ошентиш керек. Анпесе элдин ыркын кетирет. Атыгүл жанагы үпөл да үтүрөңдөп калыптыр кеше. Боёнгон ойсокени чоёктотуп коет, анын ишин мен жасайм. Күңдөй күлчү болдун дегенин уккан жоксуң. Үй башка карабай калдым деп наалыйт. Жинди болгон каның. Жинди болгон окшойт. Жанагы Касендин сөзүн кайра укканы да. Катынына эрегишкени да. Бала чаканы да сагынса керек. Кучуна эле кармап калыптыр. Оңбогон үпөл деп ойлоду ичинде Жанжигит. Гүлипага күнүлүк кылып кызганып жүрөт окшойт. Ачуусуна алса, бул Бекиштин мурдунан торпоктой жетелеп кетип калат. Ошол эмес беле дегендей Бекишти да көндүргөн. Мен деп бала чакасын карыган кайненесине таштап коюп жүргөнүн билем го. Ырас быйыл баарын кан бугандай токтотбодукпу. Ага үпөл өзү деле макул болбоду эле. Катын деген карыган сайын кызганчак деген сөз бекер эмес окшобойбу? Ушундай тыянакка келди Жанжигит. Анан ошол оюн угуз айтып салды. Катын деген карыган сайын кызганчак деген сөз бар эмеспи? Кызгангандай мен бир боз жигит белем. Жаш келинге көз арткан, деди Бекиш чын ниетинен эле. Ал сени кызганып жаткан жери жок, айланайым момунум. Ал мени кызганып жүрөт, айтканга көнүп, айдаганга басып жүрөп, жадыгенде койнуңда жаткан аялыңын көзүнө чөп салып жүрсө көрбөйсүң айланайым момунум. Ушундай ойго келди Жанжигит. Көзү көрүп, кулагы уккандыгына чын бүткөн мүнөзү бар. Эчтемеден бейгапар улам от жагып коюп, сүйлөшүп аткан Бекишти карап койду. Бала чаканы сагынса керек, деди Жанжигит. Ошон үчүн туталанып аткандыр үпөл. Барып келсин үйгө, бүгүн эртең 2 күнгө, дүйшөмбүдө келсе болот. Мейли 1-2 күн эс алсын. Рас болбоду уруксат бергениң, деди Бекиштим эле бердигилердин баардык укугун бир гана Жанжигит билчүдөй. Ансыз деле Жанжигит бүгүн акичилерди эс алдырып, көңүлүн ачып коеюн деп ойлогон. Өзгөчө кече Тапаев жакшы иш жасап жатабыз дегенин, анан аяк жагында жардамымы берем, тууган экенбиз, көз салам дегенин чоң колдодой көргөн. Дагы көп акиташ бышырып, бир уч болсо да өзүнчө бир жамаатты башкарып күжүлдөп жүрө бергиси келген. Күн чыкканда от жагууну токтотобуз, өтүштүрүп үйбөйлө. Упранып майдаланса ташый албай калабыз. Коромжуда болот, таң атта. Аз калды эми, чыдап кой Бекиш. Ушуну айтып Жанжигит сайдан көтөрүлүп, эртең менен барып жүрчү жагына жөнөдү. Бусам анда да жогорулап, так алчалуу төрдүн этегине отурду. Оруктандыктар текши туруп бүткөндө Жанжигит от жактырууну токтотту. Эртең мененки чайга чогулганда Касем менен Гүлипа келген жок. Кабагынан кар жаап, эч сөз сүйлөбөй тултуюп үпөл олтурду. Жанжигитке мындай жагдай такыр жаккан жок. Бердигилер үчүн майрамдай күнү акиташ бышкан кезде шатыра шатман болуунун ордуна тетирленип отуруш кантип болсун. Муну сезгендей Серкебай абышка да чебелектене ар кайсына айткан болот. Бир чыныдан чай ичип бүтө электе Жанжигит корс этти. Чакырткыла тиги Касенди катыны менен. Шукен, чай ичсин деп чакырып кел. Касен байкең менен жеңеңе, деди Серкебай абышка. Анан Жанжигитке айткан сөзүн улады. Аки бышып, айт күнбөгөн. Ким болсо да сабырды болгон жакшы. Кутман күндү кубанып тосуп алганга жетеби? Ар нерсе аттаганга жараша болот. Бекеринен аттаганда көчүгө кыйшык болчу дебейт. Бул сөз Жанжигитти ойлонтуп койду. Чын эле таң атпай чыркыраша баштасак, жакшы деле болбос. Андан көрө алдап соолап иш кылган жөн. Молдокемин айтканы чын эле бекеринен эмес. Кой жайкап коеюн буларды. Ушундай чечимге келди Жанжигит. Молдоке кайсы айт? Бул үпөл келиниңиз баш болуп түндө Бекиштин өбөдү деп үтүрөйүп турса, деп жакшы кеп таба койгонуна өзү да ыраазы болгондой Жанжигит күлүп калды. Чоң үйдөгү күлсө, кичи үйдөгү ырсаят болуп, жакшы айттың дегендей Бекиш да ыржактады. Тарынбай кой отур, Үпөлжан, баары жайында болот, деди Жанжигит. Үпөлжан дегенде ал үпөлгө көзмө көздө гана эң ысык учурунда айтчу. Муну үпөл дароо сезди. Ал түгүл Жанжигиттин баары жайында болот дегенин жүрөгүнө жакын кабыл алды. Үтүрөйбөй эле үргүлүп отурам, түн бою күтүп уктабай, деп үпөл да тийишкендей мыскылдай күлүп калды. Аңгыча Касем менен Гүлипа ээрчише кирип келди. Кел баатыр, акиташ бышып айт болгону жатса, бул эмнең чайга кечиккениң, деди Жанжигит. Таңкы рыскыны чогуу таткан таттуу. Келгиле отургула. Бүгүн кичине майрам кылабыз. Күн түндөп жакшы иштедик, баарыбыз тең. Ошонун үзүрүн белгилебесек болбойт. Чай ичкенден кийин Касен алаякты минип сынтырга дүкөнгө барып кел. Жарайбы баатыр? Барса барып келем, деди Касен сузгана. Ошент Касен, 2 күн өрө алалык. Жакшы эле чарчадык, деди Жанжигит баарын айткандай. Чайга бата кылгандан кийин эркектер жабыла мештин жанына келишти. Ачык акиташтын кандай бышканын көрүшмөк.
мештин бекитип шыбап койгон үстүңкү оозун Бекиш лом менен койгулап 4-5 кирпичти жерге түшүрдү. Нардан бозоро түшкөн акиташтар көрүндү. Чок тарткан күрөң калак менен ошол таштардын бирин сузуп чыгып жерге таштады. Ала келген чакага кап ортодон азыраак суу алып келип, анын ичине жерде жаткан акиташты салып четке чыга беришти. Заматтын ичинде чакадагы суу боркулдап, бууланып, кайнап чыгып, боз таш бөлүнүп эрип кеткенсиде. Анан куд эле бозого бышырылып жаткан боткодой бортулдап, чаканын боюнан ашыра майда бүркүп атыла баштады. Ал узакка созулган жок. Шуулдап бышылдаган доош акырындап басылды. Чакадагы сууда таш да жок, кап ортодон төмөнүрөөк аппак аки пайда болду. Жанжигит көсөдөй чырпыкталып, сайгылап, коңторуп көрдү. Мыктай сонун бышыптыр. Таным алдында токтоткон экенбиз, деди Жанжигит. Иши оңолор кишинин ити чөп жейт деген ушу баатырлар, деп Серкебай абышка чокчо сакалын экчеп бажаңдап алды. Бекиш, кирпичтерин ордуна коюп, оозун бүтөп кой, шамалдап упуранбасын, дымып суусун, деди Жанжигит. Айткан сөздү дароо аткарууга көнгөн Бекиш эңкейип жерде жаткан кирпичтин бирин ала койду. Какый калак, деп таштап ийди. 2 күн бою жалынга тапкасыган кирпичтен тап кете эле Бекиштин колдорунун учун карып кетти. Кок, баладай иш кыласың да айланайын Бекиш, деди Серкебай абышка. Таштай ысык немени кызыл алакан менен кармайбы? Чүпүрөк чапырак менен кармасаң боло. Бекиш эки жагын карап чүпүрөк чапырак таппай койду. Нардан отундун үстүндө жаткан, түндө кийип отуруп от жаккан шырмалын көрө сала, ошону алып этеги менен кирпичтерди кармап ордуна койду. Кебес салып шырылган купайкенин этеги бир кезде түтөп күйүп чыкты. Ой, мунусу да күйөт, деп жерге топуракка сүртүп Бекиш калдастады. Күлүп калышты баары. Серкебай абышка калак менен мештин астыңкы оозундагы гүл корду чыгарып таштап, шыпырып тазалап 3-4 бою чырпыгап келип, мештин оозун калкалап койду. Мукусу желди түтүктөй тартып бышкан акиташ упаранбасын дегени. Болду, баары жайында эми, деди Жанжигит. Жүргүлө кеттик. Сайдан ээрчишип өйдө көтөрүлүштү. Үйдүн жанына келгенде Жанжигит Касенге мындай деди. Алаякты токун, Сынтырга Васильга бар. Жок болсо дүкөндөгү аялы Верасына мени жиберди деп айт. 10 бөтөлкө арак берсин. Жазып койсун дептерине. Катыны ишенбесе алаякты көрсөт. Тигини атты берет. Молдо кемен куржунун ал. Ошого салып келесиң, жарайбы? Жарайт, деди Касен 10 бөтөлкө арак дегенге жайдарлана түшүп. Турбаанда, түшкө жетпей кел, деди Жанжигит. Касен алаякты минер менен тимеле көктөн тилегени жерден табылгандай мыкчырла бир капталына кыйшая ээрге отуруп, жайдаңдай түштү. Бир аз узаганча бастырып барып, анан урдуруп, жорго салдырып жөнөдү. Атта жарашкан кишиге жарашат. Өпөйүп, өкчөйүп минсе аттын сыны да кетет, деп койду Касендин ат мингенине ыраазы болгондой Серкебай абышка. Ит жиниктирбегей эле асылмалды, деди Бекиш тигинин бул жоргуна өзүнүн өзү кызганып. Бекерли алаякты бердиң жаке. Ошондой ит үстүнө чыкчу жоргобу? Жоңгой, алаяк деле колтугун керип алсын. Касен да кумардан чыксын, деди Жанжигит. Анан Бекишти четке чыгарып акырын минтти. Тиги молдо кемдикинде бир шише калса керек эле. Түндө силер бир деле иштиңер да. Бирөө бар. Ошону ап кел. Берге силердин үйгө. Таң атпай молдо кемдикинде ичсек уят. Тиги келгенче баш жазып туралы. Бекиш Серкебай абышканын үйүнө кирип чыкканча Жанжигит үйгө кирбей эшикте күтүп турду. Чогуу киришти. Бекиштер турган бөлмөгө. Жамачы жамап отурган үпөл алдагы Жанжигит кирип келгенде жаркылдай ордунан тура калды. Келгиле, деп кубанганын жашырбай. Кел атабыз Үпөлжан. Тарынычыңы жазбасак, таза балекетке калбайбызбы? Деди Жанжигит капкара көздөрүн күлүңдөтө, бир кездеги сырдуу тийишкен учурундай. Калдайган кара каштуу, музоо кирпек кара көз Жанжигиттин каректери мындай учурларда балбылдап жайнап, жүзүн ажарына чыгарып ийчү. Чытырдын балтасындай кылып койгон муруту да анысын такай жакшынакай серптирип алып жүргөнүнөн улам чытыраган кызыл жүзүн өңүнө чыгарып турчу. Жанжигиттин каректери балбылдап, көздөрү күлүп калган кездери Үпөлдүн эсинен кантип чыксын. Мына ушул азырал тигинин карегинен шоктуктун жышаанын сезип, бир кездердегидей эле жүрөгү тайдай туйлап, алапайын таппай калдастай түштү. Ырас болбодубу? Деп Үпөл өзүнөн өзү эмне айтып жатканын билбей калгансыды. Анан гана эсине келгендей төрдү көрсөттү. Өйдө өткүлө. Жанжигит таардын үстүнө салынган курама көрпө төшөккө келип отурду. Бекиш таардын үстүнө эле отуруп, алдына бөтөлкөсүн койду.
стаканда чыныда жок эле. Беке ай, ыстакан тиштей тургандай бир нерсе ала келсең болмок экен, тиги ашкана үйдөн, деди Үпөл. Бекиш тапшырылган ишти чала аткарганын сезе ордунан шак тура калды. Барып алып келе кой деп Үпөлдү жумшоодун ордуна өзү жөнөдү кайра. Ал эшикти жаап чыгары менен жан жигит ордунан туруп, баятан бери али отура эле Үпөлдү ийиндерин куушураак катуу кызып, денесине жабыштыра бек тартып, оозунан катуу өптү. Үпөл да ачкенедей жабыша калды. Секетим берекем, сагындым, деди Үпөл кайра шыбырап, мойнун жыттай аймалап. Мен дагы, деди жан жигит тигинин назына кумарданып. Шашпа, кечке чыда түнгө чейин, болду эми. Тигин келип калат. Келсе келсин, деди Үпөл акыл эсин жоготуп салгандай. Башын жан жигиттин ийинине жөлөп, денеси от болуп балбырап мээнип баратты. Жан жигит Үпөлдүн көздөрү кумарга тунуп турганын көрдү. Кой, бала болбочу, чыда, деди жан жигит Үпөлдүн кучагын алып, акырын ары түртүп койду. Чыдач, жарайбы? Үпөл көзүн кылгырта үн сөзсүз башын ийкеди. Жан жигит бая отурган ордуна буттарын суна жан баштай ийгетти. Үпөл да жоолугун оңдоп, чачын жашырып, терездеги бир нерселерди иретке келтиргендей тетири карап иш жасап жаткан болду. Калдаңдап, каздай чайпала басып, Бекиш кирди. Ап келдим, деди ал барбаңдап, тим эле бир чоң ишти бүтүрүп таштагандай. Бири-бирине кийгизилген эки кырдуу стаканды жана бир тегерек жапма токочту колуна кармаган боюнча жан жигиттин жанына отурду. Дасмал салчу, Үпөл, деди жан жигит. Үпөл эми гана айреттип жаткан ишин бүтүргөн адамдай кайрылып барып, эни кичинекей карала лампүк дасмалчаны тигилердин алдына жайды. Бекиш стакандарды дасмалдын четине коюп, нанды туура ийди. Анан бөтөлкөнү колуна алып, түбүн ургулап, тыгынын чыгара албай убара болду. Берчи нары ач албаган соң, деди Үпөл күйөөсүнүн кополдугун жактырбай. Келе беке, деди жан жигит колун созуп. Ал бөтөлкөнү сол колуна алып, оң алаканы менен дүң эттире бир уруп, адетинде эле тыгынын ыргыта ачты. Монтип согот. Жөн эле сого берсең кантип болсун? Шаанисин келтирип согуш керек. Жан жигиттин бул сөзүн Бекиш түз маанисинде эле кабыл алды. Ал эми Үпөл болсо, ичинен бир аз арданса да жан жигит аны атайлап, каймана маанисинде айтып жаткандай түшүндү. Жан жигит эки стаканга белине жеткирбей арак койду. Бирин өзү алып, экинчисин Үпөлгө сунду. Кана Үпөл, ал уя эле. Таарыныч-маарынычтарды унуталы, деп жан жигит тартып ийди. Үпөл да коя дегенде Бекиш ичсин дебестен ага атайлап алып келип, атайлап аны менен жан жигит мамилесин кайра баштаганга чындап эле ниеттенгендей түшүнүп, аракты ичип жиберди. Эми жан жигит Үпөлдүн дасмалдын четине койгон стаканына кап ортосунан өткөрө коюп, Бекишке тумшугун жаңдай. Кана алыбый, Бекиш, деди. Бекиш ушу гана сөздү күткөндөй стаканды жайма-жай алып, көздөрүн чылк жумуп, аракты шимирип жаткандай көпкө ичти да, башындагы тер жыттанган бир калпагын ала коюп, ичин жыттап калды. Колоңсудой жытага арактан кийин эч бир алмаштырылгыс закускөдөй туюлчу. Көзүн жумган боюнча көпкө жыттап турду. Анын көзүн жумуп алып, шимирип, көпкө арак ичкенин мазактагандай карап отурганды жан жигит маскара постунун оюнундай көрчү. Мыйгынан күлүп, шордум, аракты кантип ичкенди билбейсиң дегендей түр кылчу. Жанагыдай эле ыраат менен калган аракты ичишти. Үпөл, сен үйгө барып кел. Молдокемин тоорусун сурап берейин. Бала чакага бир-эки жиригет алып бар. Шорпо шлен кылып турушсун, мени айтты да жеңеге. Түш ой кайра кел. Сен келгенден кийин, деди жан жигит. Үпөл азыр жан жигит эмне айтса баарына кайыл эле. Үйүңө барып кел, жөө жалаңдабай, ат минип бар, кур кол барбай, эт ала бар дегенин ага атайлап, жакшы көргөнүнөн жасап жаткандай түшүндү. Жарайт жан. Үпөл аз жерден жаным деп сактап, араң токтоп мукактана түштү. Жарайт, жаке, барып келейин. Үпөл шашкеде аттанып кетти. Түн бою от чагып чыккан Бекиш эки жолку көтөргөн арактан кийин ого өтөр уйкусурап, шырмал төшөктүн үстүнө эле бир жаздык таштап, быш-быш эте дем алып, коңурук тартып, жоо чапса да кебелбей чүдөй, бутун серппей уйкуга кирди. Серкебай абышка менен Шуру сай бойлоп жайылып кеткен кой эчкилерин кайрып койгонго ээрчишип кеткен. Серкебайдын кемпири гана үйгө кирип чыгып төрт гөр тиречилигин жасап жүрдү. Жан жигит сыртта бир аз туруп, кече Тапаев менен тамак ичкен жерге басып барып келди. Үйдөн чыкпай, Гүлипа көрүнбөйт. Эмне кылып жатты болду экен? Таңда Бекиштин айтканына караганда, жанагы селсаяк күйөө сөрөйүнүн көзүнчө да көкүн деген турбаймынбы? Деги эмне дедим экен? Жан жигиттин ой санаасы азыр Гүлипа деле. Кырга чыкканда Серкебайдын кемпири үйгө кирип кетиптир. Оолуга түштү.
түз эле басып барып Касен менен Гүлүйпа турчу үйдүн калгасын тартып көрдү. Ачык экен. Озгу бөлмөдө эч ким жок. Ички эшикти акырын ачты. Жалаңтык жууркан салып, башына кош жаздык жазданып, түрдү баштанып, буттарын улаганы көздөй сунуп таштап, Гүлүйпа уктап жатыптыр. Түн бою Касендин кулак мээни жеп кызалаңдап чыкканынан, ал тургай анын кызгангандан кандайдыр бир айбандык өч алуу сезими келгенинен бе, келинчегинин эмчектерин, карууларын эзип, жандуу жеринин этин бурап, чымчып, көгөртүп, кыйнап чыкканынан бы, денеси жанчылып, шалдыраган Гүлүйпа бая үпөл аттанып кетери менен жаздыкка башын койгон. Көчлүү уктап кеткен ал сырттан кирген кишинин доошун сезген жок. Жанжигит бир азга демин ичине тарта Гүлүйпаны карап турду. Саалы ысылганынан билем, ал көйнөгүнүн этегин өйдө тартып коюптур. Жука чурайына чейин балтырларынын балык эти аппак болуп көрүнөт. Жанжигиттен делебесин козгобойду. Ал эшикти секин жаап сырткы бөлмөгө чыгып, калганын илгичин илип, бутунун учу менен басып, ички эшикти карай ачты. Китилинин топчуларын чечип, маңдайы кырдуу фуражка шапкесин колуна алып, өзүнөн өзү демиккенден тирдеп чыккан чекесин алаканы менен арчып койду. Келиндин бир калыптагы тыкоосу билинер билинбес угулат. Өтүгүмү чечсемби, чечпесемби деген эки анча ой келди. Акырын жөтөлүп Гүкүн деди. Гүлүйпа көзүн ачып жылмайып баратып селт эте түштү. Кара чагыр жылаан көргөндөй атып туруп, бурчту көздөй кетинчиктеди. Гүкүш, мен сага келдим. Мен сени жакшы көрөм, деди Жанжигит ордунда каткан боюнча. Кетиңиз деген гана сөздөрдү кайталады Гүлүйпа. Күкүктай, мен сени... Жанжигит Гүлүйпаны көздөй жалдырай кадам таштады акырын. Абериңиз төгүлөт. Жакындабаңыз мага. Жакындабаңыз. Гүлүйпанын көздөрү атып ийчүдөй кадалып, тиштери шакылдай түштү. Колуңузга өлүп берем. Чыгыңыз үйдөн. Эч нерседен кайрат атпайм. Көчөгө айыл кыдырып абериңизди аштай төгөм. Аянаар аберим жок. Жакындасаңыз бетиңизди апчып алам. Чыгыңыз үйдөн. Касенге айтып аттырып таштайм. Сыйыңыз менен чыгыңыз үйдөн. Гүлүйпадан мындай чечкиндүүлүктү күтпөгөн Жанжигит ушу азыр бул келин колуна өлүп берүүгө даяр экенин сезе калды. Акырын артка кетинчиктеди. Алаканын кайра түртүп, койдум дегендей ишарат көрсөттү. Күкүк, мен жөн эле. Аңгыча эшик сыртынан түрсүлдөп калды. Бая үйдөтөн Жанжигиттин Гүлүйпанын үйүнө кирип бартканын көргөн Шору кандайдыр кызганыч сезими койгонунан бы, жебир шумдук болорун сезгенинен бе дикилдеп чуркаган боюнча келип калганы тарткан. Илинүү экенин көрүп, муштум менен эшикти ургулай баштаган. Жанжигит Касен орто жолдон кайтып келип калгандай чочуп кетти. Китилин шаша топчулана фуражкасын баса кийип, ылдамдай басып илгичти көтөрдү да эшикти сыртка түрттү. Шуру туруптур энтигип. Жанжигиттин жүрөгү ордуна келе түштү. Кайсалактап, шылтоо издеди. Сакал алайын деп күзгүсүн сурап кирдим эле, деди Жанжигит актангандай. Ушул сөз оозуна келе калганына сүйүнүп кетти. Тиги да уксун дегендей дагы бир жолу катуураак кайталады. Күзгүсүн сурап кирдим эле, сакал алайын деп. Жанжигит шашыла басып бекиштер турган үйгө кирип кетти. Ошондо гана Шору ичкериге кирди. Келинчек, тигичин айтабы? Деп сурады Шору. Ооба, Шурутай, күзгү сурап келиптир. Бербей койдум. Бер деди, бербей койдум. Чоң неме жалгыз күзгүмө сындырып койбосун дедим. Не? Анда эмне эшикти илип алдың? Буйрбасын илсем. Жапканда шырк этип, өзү илинип калса керек. Илгиштин эмне жаны бар беле? Калпычы десе. Буйрбасын калпайтсам, уктап калыпмын. Болбосо кийирбейт болчумун, Шукентай. Анда эмне өңүң купку? Чарчадым, Шукентай, чарчадым. Аябай чарчадым. Сен ошону билесиңби? Кетем мен. Такыр кетем. Каяка? Шуру таң кала сурады. Билбейм азыр. Бирок кетем алыска. Алыска? Деди Гүлүйпа ыйлагысы келип, үнү дирилдеп, мууну ошоп, сөзү тамагына түйүлүп. Мени таштаппы? Баарыбызды таштаппы? Шуру күтүлбөгөн жерден так ушинтип сурады. Гүлүйпанын көзүнө тегеренип турган жашы мөлт эте түштү. Башын чайкады. Шорунун жанына келип, бою саал жапсыраак уланды бооруна кысты. Апенним десе, периштем, мен сени таштап каяка барам? Каяка? Тагдырыма бир таза жан жолукса, аны таштап каяка барам? Каяка? Гүлүйпа Шоруну бооруна кысып, анын башындагы энеси тигип берген тегерек топусун алып, устара менен кырылып, кылтыйып чыгып, колго урунуп сайгылап калган чачын сылагылады. Чүрү, Шукентай,
алчалуу төрдүн башына барып келели. Барасыңбы мени менен? Деп Гүлипа чечкиндүүлүк менен Шуруну колдон алып жетелеп сыртка чыкты. Алчалуу төрдү өрдөп кетишти экөө. Так ушул жолу бозулан Шуру аял затынын назын сезди, лаззатын көрдү. Оттой алоолонгон ысык илепти баштан кечирди. Анан ал экөө алчалуу төрдүн баш жагында калган 5-6 түп тоо алчанын түбүнөн өткөн булак суусуна бир-бирден барып, далдаланып, чайынып чыгып, ээрчишип орук тамга бет алышты. Үйлөргө жакындаганча эч сөз катышкан жок экөө тең. Шукентай, сен мени унутпайсыңбы? Деп калды капылеттен эле Гүлипа. Ал эмне дегениң, келинчек? А мен эртең кетем, такыр кетем. Кайка? Алыска, алыска. А менчи? А сен нениң бар, акылдуу, аябай акылдуу. Аны бак, эми эч нерсе болбогондой өз үйүбүзгө кетебиз, уктуңбу? Мени ээрчибе. Эртең менен сынтырга чейин узатып коесуңбу? Макулбу Шукентай? Жок, узатпайм. Неге? Гүлипа таң кала карап калды. Узатпайм, алып калам. Апендисиң да, Шукентай. Болду, бар үйүңө. Ушуну айтты да Гүлипа артына кылчайып койбостон тез-тез басып үйүнө кирип кетти. Шуру да үйүнө кирди. Энеси эле бар экен. Эне, деди Шуру кирип келип эле. Каралдым. Кулагым сенде, деди энеси бир нерсени сезгендей. Эне, үйлөнөм мен. Шуру бул сөздү жана Гүлипадан уккан. Үйлөнүп келинчек аласың, анан мени унутуп каласың, Шукентай деген болчу. Үйлөн, тегеренейин. Ошо сен качан үйлөнөт деп күтүп жүрбөймүнбү? А болбосо бу дүйнөнүн кызыгы эмне мага? Үйлөн, тегеренейин. Анда келинчекке үйлөнөм. Кайсы келинчекке? Энеси калп эле билмексен болду. Касендин келинчегине, Гүлипага үйлөнөм. Ок, антчы эмес. Жакшынын сыры ичинде, жамандын сыры сөзүндө болбо. Бирөөнүн ага элечекчен аялын алчу беле. Ал баары бир кетет Касенден. Кетмектен кетсин. Ал келинчек биердин бүлөсү эмес, анын жолу алыс кагылайын. Анан ал сенден көп улуу. Келинчектин кичүү болгону жакшы. Болду. Эреседен ашып эр жеттиң эми. Карнын кебин капка салган жакшы. Кардың ачкандыр, тамак ич андан көрө. Деди энеси небересин башынан сылап. Эр жеттиң уулум. Арманым арылат окшойт. Айылдан кыз издейм андан көрө. Чак түштө ал аякты кара терге түшүрүп Касен келди. Жанжигит айткандай 10 бөтөркө аракты куржунга салып, делбектеп алыптыр. Жанжигит жоргосунун гөл шал тирдегенин көрүп, Касенге кыжыры жакшы эле келди. Бирок ачуусун сыртына чыгарган жок. Май уурдап жеген мышыктай күнөөлүү болуп турган чакта эч нерсе көрбөгөн, билбеген жан болуп коюуну чечти. Анын үстүнө Гүлипа да бир нерсе дебейбесин деп тартынды. Ал аяктын колтугун аябай кердирип суутуп келипсиң, Баатыр, деди Жанжигит. Жорго болбосоң кое кал. Сынтырдан чыкканы бир алып армандаган жок, деди Касен ал аякты мактап. Куржунду алып Бекиштикин алып барып кой. Ошол үйдө ичебиз. Молдокеникинде болбойт. Мен ал аякты тиги сайдагы талдын көлөкөсүнө асабайлап келейин. Сууп турсун. Келинчегиң айтып кой, курдак курусын, деп Жанжигит эч нерсе болбогондой ал аякты жетелеп, кече тамак ичкен талдын түбүн көздөй кетти. Ал жоргосунун тизгинин эрге каңтарып, чылбырын талдын колу жеткен бутагына асабайлап, ал аяктын жанында дайранын шоокумун угуп, көлөкөдө бир аз турду. Жээкке басып барып, бети колун жууду да, эмне болсоң ошо бол, көрө жатарбыз дегендей өйдө басып келатып, очоктун жанында Гүлипа казанга бир нерсе кууруп жатканын көрүп, санасы тына түштү. Бекиштин үйүнө кирсе, ал деле коңурук тартып уктап жатыптыр. Ой, Бекиш, тур. Керели кечке уктайсыңбы? Деп барк этти Жанжигит. Бекиш чочуп ойгонуп, көзүн ушалап тура калды. Эмне болуп кетти дегендей элеңдей эки жагын каранды. Касен келди, арак ап келди. Тур, жуунуп кел. Арак ичебиз, деди Жанжигит. Майпаңдай басып Бекиш сыртка чыкты. Ошонун ойгонушун күтүп тургандай Үпөл да келип калды айылдан. Ал Жанжигиттин бүгүнкү сөзүнө жерге батпай, кайненесине балдарын алып барган 2 жиргетин берип коюп, үй ичин чала булаары эттемиш болуп кайра кайткан. Серкебай абышканын үй бүлөсүнөн башка уруктамдыктар бу жолу биринчи саам Бекиштин үйүнө дасторконго отурушту. Баарынын тең көңүлү куунактай эле. Бир гана Жанжигит бажаңдабай, ал тургай эртең менен тамактап отургандагыдай сөз сүйлөбөй, кыска гана кана алгыла ичкиле деп коюп, өзү да арак ичип жатты. Негедир Гүлипада тартынбай кошо ичип, ичиндеги бугун ичкилик менен айдагысы келди көрүнөт.
3-4 тегерине түшкөндөн кийин үй ичи дуулдап чыкты. Үпөлдүн өзгөчө жарпы жазылып, шайырдана баштады. Ай, келгиле ырдайбыз. Эмне майрамдап атабызбы же жокпу? Так жородогудай отуруш кылабыз. Кана анда, Гүлипа, сен ыр баштап бер, деди Үпөл. Коюңузчу жеңе, өзүңүз баштаңыз, деди Гүлипа сузгана. Баштаса баштайм, баштап эле жүргөм. Баарың ырдайсың, бирде. Ырдап бүткөндө эч ким калтырбай агалат. Экиде. Анан мин тыбырдады, тигин тыбырдады деп ашипке сөз айтпайсың. 3те. Үпөл Секетбайын ырдарда ушинтип каларын жан жигит жакшы билчү. Бирок бу саамал Үпөлдү караган жок. Жөн гана кайдыгер адамдай Бекиш менен Касенди, анан дасмалдын үстүн карап отура берди. Үпөл ырдап кирди. Жоргонун терин кургатпай, жол жүрөсүң Секетбай. Ичимдеги кебимди сен билесиң Секетбай. Сен билесиң Секетбай. Гүлүктүн терин кургатпай, күн жүрөсүң Секетбай. Көңүлдөгү ишимди сен билесиң Секетбай. Сен билесиң ай Секетбай. Бали, Үпөл жеңем мыскал болуп кеткен го бүгүн, деди Касен ырсалаңдап. Жоргону бүгүн мен мингенмин. Ырсалаңдабай шу көтүр. Алдыңдагыны ич, деди Бекиш Касенди Үпөлгө тийишип жаткандай көрүп. Чачаладыңбы? Ичпей койсом эмне кыласың? Чабаласыңбы? Деди Касен. Болду, жөн ичкиле аракты, деди жан жигит тигилердин чарпышып жатканын байкап, тыйып. Кана Үпөл, койгон шартыңы аткарып алдырбай. Алгыла, албаган эркек ак жоолук салынсын, деп Үпөл арагын ичип да Гүлипага кайрылды. Ичибей ырда, ыр кесе сенде келинчек, же ыр билбейсиңби? Ырдайт сопсонум билет Гүлипа. Аттан калса кулагың кес, байталдан калса. Касен уйкаш уят сөздү балп еттир айтып салды. Касен баатыр, тизгинди тарта сүйлө. Ак жоолук аялдар отурат берди. Сал сабырды бол, деди жан жигит. Анан кошумчалап койду. Бозодогу сөз бокко жарабайт. Көп көңүл урбагыла сөзгө. Ырдай кой Күкүн. Гүлипа бу жолу жан жигиттин Күкүн дегенине тийишкен эмес, эркелетип айтканы. Жана баягы үчүн кечирим сурап жаткандай туйду. Ансыз да Касендин түндөгү жоргунан кийин көңүлү үч которуп көчкөн журттай калган неме тигинин мас боло баштап, оожок сөздөрдү айтып ыржактаганына ого бетер көңүлү муздап, ит атайы тутула баштаган. Бирок мас немеге бүгүн теңелгиси жок эле. Ырдаса ырдап берейин деп, ошону менен өзүнүн бугун чыгарып алгысы келди. Тамагын жасап, Үпөлдөй шаңкылдабаса да, алды немедей эле ырдап жиберди. Баар тең кулак түрө калышты. Доо басыла түштү. Ак шайы көйнөк турганда, ак ала чытты ким киет? Акылдуу жандар турганда, акылсыз жанды ким сүйөт? Көк шайы көйнөк турганда, көк ала чытты ким киет? Көңүлгө туура келбесе, көпкөлөңдү ким сүйөт? Дымып калышты. Дагы ырдайт деп ойлошту аны. Жок, башка түрмөктү булаган жок. Бали айланайын, деди жан жигит та ичинен ыраазы болгондой. Кана Касен мырза, алып эле жакшы ырдады. Тушундай ырдамак, бекер айткан жокмун да жанагына, деп Касен ыстаканын шыпкай көтөрдү. Маладес катын. Касендин катын дегени бетке муздак суу чайы ийгендей эле тийди Гүлипага. Ушунчалык ит атайы тутулду дейсиң, колундагы стаканы менен бетке уруу ийгиси келип кетти. Араң токтотту өзүн. Кыжырданган моюнча арагын тартып ийди да оозун жоолугунун учу менен жаап көпкө тунжурады. Касен, эшикке чыгып, серик келчи бир аз. Сууга чайкан, деди жан жигит тигинин делбектеп баратканын көрүп. Касен ордунан туруп эшикке чыкты. Артынан Бекиш чыкты да. Кай себептен экени белгисиз. Босогодо илинип турган соп камчынын шапалагын кабаттай сол мүйүрүнө арта таштап, учун сабы менен оң колуна кармай чыгыптыр. Касен босогодон 4-5 кадам жерге сайды карап тикесинен табарсык сындырып турганын көрүп, Бекиштин жини келе түштү. Ит эшиктин алдына сиесиңби? Ит да сийбейт, деди Бекиш. Былжырава, айдакчы малай, керек болсо төрүңө сием, деди Касен аласынан колун албай. Тикини, катыны Байталдын айтканын кара. Катыны Байтал деп жан жигиттин Касенди тек ташты жардыргандагы тилдегенин кайталап отурат Бекиш. Каяка сийгениң мен сага көрсөтөйүн сел саяк. Бекиш мүйүрүндөгү шапалак менен Касенди бел ылдый тартып ийди. Шапалактын учу Касендин колуна оруло түштү. Дөбат. Касен балким биринчи жолудур. Эне сүтү менен канына сиңген сөздү, сөз эмес дилди жарыла айтып, укмуштуудай чапчаңдык менен атырылып келип, Бекишти бет талаштыра төбөсү менен сүздү.
Мындай чапчаңдыкты күтпөгөн Бекиш чалкасынан кетти. Кеңирей түшкөн башын чайкап, ордунан турду эле, мурдунан дирилдеп канатып кетиптир. Канды көргөндөн кийин Бекиштин кыйжыры кайнап чыкты. Жер чалган букадай болуп өдүрөңдө барып, шыңга бойлуу Касенди бурдап белден алып, айлантып туруп жерге күп эттире чаап, үстүнө чыгып башка көзгө койгулап кирди. Касен да чыканагы менен өпкөгө койгулап, ит жыгылыш болуп тартышып калышты. Биринчи болуп Бекиш туруп, өбөктөп туруп бараткан Касенди өтүгү менен 2-3 курдай көчүк тушка тээп калды. Ордунан темтеңдеп турган Касен эки жагын сыйпалап карап, колуна урунган чегедекти кош колдоп алып, Бекишти беттеп калды. Сыртта сөгүнгөн, гүшүлдөп бышылдаган үндү угуп, жан жигит, үйдөгү аялдар сыртка чыга калышты. Өлтүрөм, сволочь малай! Чегедекти көтөрүп Бекишти көздөй шилтеп ийгене турган Касендин колун тосмокчу болду жан жигит. Күү менен шилтенген чегедек жан жигиттин чекесин жанып, этин сыйрып өттү. Кан бет ылдый жайыла берди. Ай, сойду! Өлтүрдү Кокуй, өлтүрдү! Деп чаңырып ийди Үпөл. Эсине келиппи, келбей элеби Касен сайды көздөй чуркап качты. Жан жигит чекесин алаканы менен басып, салаларына толуп чыккан канды сезип турду. Үпөл, ылдам чүпүрөк ап кел, таңбат! Деп айтканга жарады жан жигит. Баш айланып, көңүлү караңгылап отура калды. Эси чыккан Гүлүпа өң далаптан кетип бир аз турду да, үйүнө чуркап кирип, ак сүлгүрүн ап келип, жан жигиттин бет башын арчып кирди. Калдастап нарыдан Серкебай абышка баш болуп, үй бүлөсү бүт келди. Доңуздун тамагы ушуну кылмак. Кайра ушу гана сөздү айтып жатты Серкебай абышка. Жаке, деги сөөк сообу. Эңкейе калып, колу менен чыкыйларын кармалап көрүп, эти гана сыйрылганына көз жетип, опколжуган жүрөгү ордуна келгенсиде Серкебай абышканын. Сөөк соо экен, анча катуу эмес жаке. Ак болотной болсо ап келгиле. Жууп таңып коелу. Аңгыча сайдан алаякты минип Касен качып жөнөдү. Аны биринчи Шуру көрдү. Алаякты минип Касен качты, ата, деди Шуру. Молдоке кууп жетти кетти. Сары аркасына кире качпасын. Алаякты алып кал. Такымына сойыл кыстарып, кашаң торусун капталга буттар менен койгулап, теминип, Серкебай абышка кетти Касендин артынан. Өмүр өр жол дешет. Бу бейопа дүйнөдө өз тиричилигин өтөп ар бир адам бакыры жашайт. Кандай жашап, кандай өмүр сүргөнүн окум тукумуна, жалпы эле жамаатка эмне калтырып, эмне койгонун бардык эле адам баласы өзү таразалай билгенге көнгөн эмес. Учурунда жакшы деп жасаган иши кийин тетири чыккандары канча. Ар кимдин көрөр күнөө, ичер суусу чектелүү. Кимдин ким экени, кандай пенде болгондугу жаннатка узатып жатканда билген көргөндөрдөн калайыктан суралат. Аласа бересеси такталат. Бул адам тагдырынын өзүнчө бир соту. Ал эзелтен эле айтылып келаткан, бирок бир да жан көрдүм деп айта албас. Үңкүр манкир сотунан чоң сот, бизче ачык айтсак ачык сот. Ал ачык соттон эч ким кутулган эмес, кутулбайт дагы. Муну ар бир адам бакыры көңүлүнө түйгөнү парс. Алчалуу төрдөн оорук тамдан Касен алаяк жоргону мине качкандан бери чейрек кылым өтүптүр. Ал жоргону сындырга чейин чаап барып, дүкөндүн алдындагы ат мамыга байлап, өзү калааны бет алган машинага түшүп кетиптир. Кийин арадан 15 жыл өткөндөн кийин экинчи фермага энесинин жана апасынын бейитине бата кылып кеткенин Алиге айтып жүрүшөт. Коңурат деген шахтада иштээрин айтып, төшү толтура кенчилердин медалын тагынып келген экен. Таптакыр эле казакча сүйлөп калыптыр. Баары бир акыры канына тартпай койбойт тура деп кеп кылышты аны менен маектешкендер. Эртеси эле Гүлипа да кеткен төркүндөрүнө. Башкалада конфет фабрикасында атактуу бригадир болуп, нечен жолу гезитке сүрөтү менен чыкканын совхоздогулар жакшы билет. Серкебай абышка менен кемпири Шурунун өзүнчө түтүнүн булатып коюп, ээк каккандарына көп болуп калды. Жакында жан жигит да ар пенденин маңдайына жазылган соңку күнүнө дуушар болуп, барса келбес сапарына узады. Бир кезде күркүрүп аккан өзөндүн жээгиндеги жол боюндагы көрүстөнгө демейдегиден көп эл чогулуп, маркумдун бейит башында казганат тартып турушту. Айылдын эски активине топурак салып, пенделик карыздан кутулууга совхоздун бардык фермаларынан кишилер чогулду. Сөөк коюу расмысы эзелтен келаткан салт боюнча өткөрүлүп жатты. Бекиш молдо ал кийин Раматылык Серкебай молдокесинен 2-3 сүрө үйрөнүп, албетте доңуздун тамагын таштаган соң соопчулукка деп молдо болуп кеткен. Жан жигиттин жаназасынын башында сейрек сакал мурутчан сары молдо Бекиш турду. Анын үнү көпчүлүккө угулуп турду. Анын үнүнүн бийиктигинен эмес,
элдин дит коюп укканынан да аты гана калган заты жок тайранын тээ баягы жылдарындагыдай күркүрөп шаркыраган шоокуму жаңырбай калгандан улам да баарына жетип жатты. О, эл журт, жан жигит кандай киши эле? Деп кайрылды көпчүлүккө Бекиш молда. Жакшы киши эле, жакшы киши эле. Көпчүлүк ушул сөздү кайталап жатты. Акыркы сапарда андан башка сөз айтууга кайсы пенденин дити барат? Кандай болгон күндө да жакшы эле деп коюу соопчулук эмеспи? Антса да береси аласага келгенде нелер гана айтылбайт. О, калайык журт, жан жигит кимиңерден алас эле. Күнөөгө батпай ачыгын айткыла. Балким балдары кечер, деди Бекиш молда. Так адам эле, төп адам эле, деди көпчүлүк. Бирөөңөргө бересеси барбы? Бар болсо төрөдөй мансаптуу уулу турат берди. Ата бересесин төп берүүгө кудурети жеткен. Барбы бересеси? Деп сурады Бекиш молда. Эч кимге бересе эмес, бересеси жок. Так адам эле, төп адам эле дешти көпчүлүк. Бир гана тууган катары топурак салууга келген Шуру нарыда туруп, күңгүрөнүп койду өзүнчө. Алчалуу төргө бересе эле жакем. Орду толбос бересе эле. 1988 жыл. Чыгарманын аягы.